Жапония Казакстандын башкы стратегиялык шериктештеринин бири. Бүгүнкү күндө өлкөлөр ортосундагы кызматташтык бардык багыттар боюнча жигердүү түрдө өнүгүп келе жатат. Белгилей кетсек, өткөн жылы эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 2 миллиард долларды түзгөн. Бул 2017 жыл менен салыштырганда 54%га жогору. Жапониялыктар үчүн Казакстан мунай, табигый газ сыяктуу өзүнүн бай ресурстары менен баалуу балыктары жана кенен жери менен белгилүү. Борбор Азиянын жүрөгүндө жайгашкан Казакстан Европа менен Азияны байланыштырып турат. Бул эки өлкөнүн экономикалык мамилесин бекемдөөгө мүмкүнчүлүк бере турган уникалдуу артыкчылык. Ошондуктан Казакстанга инвестиция салам деген компаниялар көбөйөт деп ишенем. Белгилей кетсек, Япония Казакстандагы биринчи 10 жигердүү инвесторлордун катарына кирет. Негизги инвестициялык катмарлар энергетика, сейрек металлдар жана өнөр жай. Алдыңкы 3 жылда Жапония өлкөсү Казакстан экономикасына 1 миллиард доллар инвестиция салат деп мерчемделип жатат. Аны менен катар бүгүнкү күндө Казакстанда 70тен ашуун биргелешкен ишкана иштейт. Биринчи президент Назарбаевдин аракети менен Казакстанда инвестициялык климат жакшырды. Алдыдагы убакытта өнөктөштүктү мындан ары бекемдөөнү көздөп жатабыз. Жакында президенттик кызматка киришкен Касым-Жомарт Токаев Назарбаевдин белгилеген багыты боюнча жаңы Казакстанды курат деп ойлоймун. Борбор Азиянын лидери катары саналган Казакстан Республикасы келечекте жигердүү өнүгүшүнө ишеним жогору. Биз достук менен ишенимге негизделген карым-катнашыбызды мындан ары улантабыз. Алдыдагы убакытта Жапондук достук лигасынын мүчөлөрүн Казакстан менен бирге көбөйткүбүз келет. Бул Жапон парламентчилеринин Казакстанга, ошондой эле Казакстан парламентинин мүчөлөрүнө Жапонияга сапарынын жигердүүлүгүн арттыруу үчүн негиз болот. Аны менен катар биз парламент аралык байланыштарды жыл сайын өткөрүүгө даярбыз. Саясатчылар, бизнесмендер жана Жапония академиялык топторунун өкүлдөрү эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө киришишти. 27 жыл ичинде дипломатиялык карым-катнаштын пайдалуу бекемделди. Демек, алдыдагы убакытта өз ара эффективдүү долбоорлор ишке ашырылат. Казакстандын уеттери Ирандын текчелерине жетти. Бул эки өлкөнүн ортосундагы биринчи ири келишим. Буга чейин Казакстандан бул өлкөгө эттер чакан көлөмдөрдө жеткирилип келген. Алдыдагы 5 айда Иран казакстандык эт комбинатынан 500 тонна уй этин кабыл алууну көздөп жатат. Белгилей кетсек, мындан 3 жыл мурун Казакстан менен Ирандын ортосунда айыл чарба тармагында кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюлган. Келишимдин алкагында Казакстан Иранга дан, күрүч, буурчак өсүмдүктөрүн экспорттоо менен алектенет. Ушул убакытка чейин биз кой этин гана импорттоп келгенбиз. Мурда этти Бразилия, Австралия жана КМШга кирген бир нече өлкөлөрдөн сатып алып келдик. Бул экономикалык жактан пайдалуу деп айта албаймын. Казакстан менен ушул багыттагы жумушубузду ийгиликтүү болот деп ойлоймун. Биз 40-70 тонна жүктөлгөн аба каттамдарын кабыл алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал салмагы 7-8 килограмм вакуум каттамдарында болушу шарт. Мындай эт өлкөдө жогорку суроо талапка ээ. Ирандын керектөөчүлөрүнүн айтымында жашоочулар Казакстандан келген эттин сапатына абдан ыраазы. Ошондой эле Иранда Казакстандан келген эт эки негизги эреже боюнча баалуу. Биринчиден адал, экинчи жагынан генетикалык күчөтүлгөн өнүмдөрдүн кошмосу жок. Казакстанда мал ислам эрежелерине ылайык союлат. Аны менен катар Иранда эт керектүү, өлчөмү жыл мезгилине жана Ноорuz менен Рамазан айына, майрамдарга байланыштуу. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, Иран өлкөсүндө эттин баасы алда канча кымбат болгондуктан казакстандык өнүмдүн жардамы аркылуу рыноктогу баага орундашуусу мүмкүн деп ишенебиз. Тараптар мал менен бирге мал башын терүү жеткирүү тууралуу келишимге кол коюшту. Ал эми анын экспорту кайсыл мезгилде башталаары жакын арада белгилүү болот. Нурсултан Назарбаевдин Казакстандын көз карандысыздыгын бекемдөөгө жана анын аймактык лидер катары калыптанышына кошкон салымы абдан баалуу. Бул тууралуу көптөгөн дүйнөлүк серепчилер да айтышууда. Түркиянын мурдагы башчысы Абдулла Гүл Казакстандын биринчи президенти дүйнөлүк деңгээлдеги акылман саясатчы экендигин белгилейт. Нурсултан Назарбаев түрк элдеринин урматтуу жараны жана менин досум. Ал улуттун лидери катары кыйын жана маанилүү чечим кабыл алды деп ойлойм. Аны менен бирге менин оюмча Казакстандын биринчи президенти өлкөнүн тизгинин ишенимдүү колго тапшырды. Мен Касым-Жомарт Токаевди жакшы тааныймын жана сыйлайм. Нурсултан Назарбаев салган даңгыр жолун ал улантат деп толук ишенем. Жакын арада Казакстан дүйнөнүн өнүккөн 30 өлкөсүнүн катарына кирет.
Серепчилер биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин узак мезгилдүү реформалары менен демилгелери уланаарына ишенимдүү. Алардын айтымында өлкө тынчтык куруучулук демилгелери менен тынчтыкка, коопсуздукка жана бекем өнүгүүгө боло турган жолдорун бир нече ирет көрсөттү. He is leaving a great legacy, a very powerful and good leadership. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев мамлекетти башкарган кезде ал өлкөсү менен бирге бүткүл дүйнөдөгү тынчтык менен туруктуу өнүгүүнү алдыга жылдырды. Аймактагы тынчтык менен коопсуздук тууралуу жана башка да дүйнөлүк маселелер боюнча мага кеңеш керек болгондо ар дайым аны менен кеңешип турчумун. During my tenure as a Secretary General of the United Nations. Семейде Шакарим атындагы мамлекеттик университеттин уюштуруучусу менен эл аралык билим курултайы өттү. Ага Швеция, Франция, Улуу Британия, Монголия сыяктуу мамлекеттерден делегациялар катышты. Жыйындын максаты билим тармагындагы ата мекендик жана эл аралык тажрыйбаларды ортого салуу. Ошондой эле чет өлкөдөгү казак балдарынын чет өлкөдө билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо. Қазір Европада мыңдаған қазақ бар. Bizim en үлкен кыйынчылык тилimiz болуп жатыр. Азыркы тапта Европада миңдеген казак жашайт. Биздин эң негизги көйгөйүбүз бул тил. Европада бизге казак тилинен берген мугалимдер жетишпейт. Ошондуктан эл аралык билим курултайына катышуу тууралуу чечимди кубануу менен кабыл алдык. Шакарим университети менен кызматташтыкты орнотобуз деп ишенем. Тилини, салт дәстүрүнү, динини бәрини жакшылап үйрөтүү энди сонун үчүн келип отурмуз. Мен Казакстана биринчи келип отурмун. Энди ата топтактарыбыз кой. Казакстанга биринчи жолу келип жатам. Бул жер ата бабаларыбыздын жери эмеспи? Абдан сүйүнүп жатам. Келечекте биргеликте иш алып барып, маданият жана билим берүү тармагында бекем кызматташтыкты орнотобуз деп ишенем. Курултайдын алкагында эл аралык казак тилин үйрөтүү борборунун бет ачары болуп өттү. Бул жерде жаңыдан окуп жаткандар үчүн 6 айлык жана ооз 2 сүйлөөнү билгендер үчүн 3 айлык курстар иштейт. Латын арабин тез өздөштүрөм дегендер үчүн да эшик ачык. Бұрынғы сияқты қолына кітап бере салған заман өтіп кетті. Көріп жатсыздар. Бүгүнкү күндө мурдагыдай балага казак тилин китеп аркылуу үйрөтүү мезгили өттү. Өзүңүздөр көрүп жаткандай бүгүнкү күндө көптөгөн башка ыкмалар бар. Эң башкысы казак поэзиясы, казак бийи, тарыхы жана башка нерселерге жаштардын кызыгуусун ойготуу керек. Франция, Германия, Швеция, Англиядан келген биздин мекендештерибиз биз менен кызматташууга даяр. Ошондуктан ушул багыттагы иш албетте уланат. Жүйөлүү түрдө жұмысымызды жалгастырамыз. Жыйынга катышуучулар руханий жаңыруу программасынын алкагында аткарылып жаткан долбоорлор менен да таанышып, билим берүүнүн жаңы ыкмаларын ортого салышты. Аны менен катар коноктор Нооруз майрамына катышып, Абай районундагы даанышман акындын үй музейин кыдырышты. Актау Казакстандын кум жээк туризмдин борборуна айланат. Өлкөнүн Каспий деңизинин жээгиндеги курорттук аймакты өнүктүрүү тууралуу жол картасы бизнес менен туризм үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Адистердин белгилеп өткөнү боюнча бир нече жылдан кийин Актаудан Курык портуна чейинки жээктин бөлүгү көрүнүктүү өзгөрүүлөргө учурайт. Бул жерде аттракциондор орнотулуп, кум жээктердин телегейи тегизделет. Ыңгайлуу конок үйлөр пайда болот. Анын экөө кийинки жылы эшигин кенен ачат. Ал эми 2 жылдан кийин казакстандык жана чет өлкөлүк туристтер жээкте жайгашкан 45 конок үйдүн каалаганында эс алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бүгүнкү таңда жергиликтүү бюджет каражаттарынын Бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджет каражаттарынын эсебинен суу, электр жарыгы, газ желелерин жана курорттук аймактын унаа автожолдорунун курулушун салууга долбоордун сметасы даярдалууда. Жалпы каражат 27,9 миллиард теңгеге эсептелүүдө. Анын ичинен 20 миллиард теңгеси 2019 жылы республикалык бюджеттин эсебинен караштырылган. Республикалык бюджети эсебинен караштырылган. Саякатчыларды кум жээктеги эс алуу менен бирге аймактын маданий тарыхый эстеликтери, кербен сарайлары менен жер алдындагы мечиттер да кызыктырат дейт адистер. Өткөн жылы аймакта 200 миңден ашуун турист эс алууга келген. 2026 жылга карай алардын саны жылына 750 миңге чейин өсүшү мүмкүн. Бул тармакты өнүктүрүү үчүн 105 миллиард теңгеге чейинки жеке инвестиция тартылат.
Жағажай туризмін дамытатын болсақ, Маңғыстау облысында мүмкіндіктер өте көп. Себебі мен өзім туризмді оқыған адам ретінде айта аламын. Маңғыстау облусунун кум жээк туризмин өнүктүрүүдө чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул нерсени мен толук ишеним менен айта алам. Мен Түркиянын кум жээктеринде практикадан өттүм. Ошондуктан Түркиядагы туризм бир гана бизнеске негизделген деп айта алам. Алар деңиздин жардамы менен өз экономикасын дүйнөлүк деңгээлге чыгарды. Тек қана теңіздің арқасында ол ел өзінің экономикасын дәрежесін бір сатыға көтерді деп айтуға болады. Жапонияда улустун улуу күнү өзгөчө белгиленди. Бул жерде Нооруз майрамына карата өзгөчө иш-чаралар уюштурулду. Борбор Азиянын даамы фестивалына жергиликтүү элдин улуттук тамактары көпчүлүктүн назарына сунушталды. Күн чыгыш өлкөсүндө бул багыт бүгүнкү күндө кеңири белгилүү. Негизги максатыбыз Борбор Азия өлкөлөрүн Жапонияда таанытуу. Мындан 2-3 жыл мурун ушул аймакка кызыккан адамдардын саны аз эле. Азыр келүүчүлөрдүн катары калың. Бет ачар өткөндөн кийин конокторубуз бир нече тамактардан ооз тийишти. Бул палоо менен таттуулар. Токиодогу ресторандардын биринде өткөн фестивалга жаңы тамакка кызыктар жана ушул үчүн саякаттоого даяр жергиликтүү жашоочулар келишкен. Чынгуран айында Казакстанга баргысы келген Юрий Такаши сапар мерчимин азыркы таптан баштап ойлонуп жүрөт. Мен бир нече өлкөнү кыдырып көрөм. Анын ичинде Кыргызстан да, Өзбекстан менен Казакстан дагы бар. Алматыда бир нече күн болом. Казактын улуттук тамактарынан ооз тийип гана койбостон, өлкөнүн тарыхы тууралуу көбүрөөк билүү кызыктырат. Айрыкча улуттук музейге барып, алтын адамды көргүм келет. Мага Борбор Азиянын табияты жагат. Биринчи жолу Казакстанга барганымда кооз тоолору менен Кенен талаасын көрдүм. Ошондуктан бул жолу Алматыга барып, жоогазындардын гүлдөгөндүгүн көргүм келет. Фестивалдын гастрономиялык түсү Жапон элинин жаңы табиттерин ачты. Деңиз өнүмдөрүнө жакын эл этти да жакшы көрөөрү белгилүү болду. 23 жаштагы Такуро оордактан ооз тийип, бул абдан даамдуу деген пикирин билдирди. Мен Казакстанда бир жыл турдум. Сол кезде Казактын улуттук тамактары абдан даамдуу. Эч бир өлкөнүн тамагына окшобойт. Казакстанды абдан сагынып жүрөм. Кези келсе Чынгуран айынын 2-синде барууну мерчемдеп жатам. Эч жердин тагымдары казак улуттук тагымына жетпейт деп ойлойм. Жалпы жапондор табити жогору калк. Даамынан башка тамактын өзү көзгө да жакшы көрүнүшү керек. Уюштуруучулардын айтымында казакстандыктар аларды меймандостугу менен да, бай дасторкону менен да таң калтыргандыгына толук ишенишет. Даамдуу тамак даярдоо, эне тилди жана улуттук каада салттарды билүү, керек болсо жамбы ата билүү. Кыргызстанда өткөн 40 кыз улуттук долбоорунун катышуучуларына ушундай жогорку талаптар коюлду. Сынакта республиканын 40 районунан жыйналган бийкечтер өз ара чеберчиликтерин сынашты. Девушка должна быть. Албетте кыздар колунан көөрү төгүлгөн, ууз, назик, жандуу болушу керек. Тамакта даярдай билүүсү. Жоокер болгондуктан эркектердин жумуштары менен дагы тааныш болуусу зарыл. Сынактын калыстар тобунун мүчөлөрүнүн айтымында сулуулар улуттук тамактарга арналган камыр ийүүлөө жана аларды жаюуда жогорку чеберчилик көрсөтүүгө тийиш болушту. Ал ичке жана чоюлчак болуусу маанилүү. Критерийлер бар: туз, жаю сапаты, анын кандай тууралышы, жараяндын өзү маанилүү катары саналат. Жалпы 5 бармактын кандай жасалышы көңүл чордонунда. Белгилей кетсек, сынак сулуулардын табигый сулуулугун жеткирүүгө багытталган. Ал эми катышуучуларга коюлган башкы талаптардын бири макияж колдонбоо. Бийкечтердин бардыгы чачтарын өрүп, улуттук кийимдерди кийишти. Парижде жашаган казактар Азиядан чыккан дүйнөдөгү биринчи супер модель Алла Илчундун казак өлкөсүнөн экендигин таанытуу үчүн эмгек кылып жүрөт. Мурда Илчун кытайлык катары кабыл алынган. Ал Кристиан Диорго эргүү берген. Париждегі Париж дүйнөнүн мода борбору катары саналат. Ошондуктан бул жерде Диора музасы тууралуу билиши керек. Анын атасы казак болгондугу жана казак тамырлары бар экендигинен кабардар болушу шарт. Биз тактоого алдык. Ушундай шартта биз бул изилдөөлөрдү аягына чыгарып, мода тармагындагы Казакстандын дагы бир ийгиликтүү тажрыйбасын көрсөткүбүз келет. Дагы бир жакшы жетиштерин көрсөтүүгө жарайтындыгын билдиргибиз келет.
Парижде Алла Илчундун өмүрү менен жаркын мансабына арналган китептин бет ачары өттү. Изилдөөчүлөрдүн айтымында Кристиан Диор эргүүсүнүн өмүр баянынын биринчи тиражы Казакстанда бир нече күндө сатылып кеткен. Азыркы тапта Франциядагы Казакстандыктар ассоциациясынын тобу өз изилдөөлөрүн улантып даректүү тасма чыгарат. Китептин авторлорунун пикиринде Алла Илчундун казак тамырын таанытуу дүйнөлүк мода индустриясынын көңүлүн Казакстанга бурдуруп, жаш таланттыбызга жол ачат. И я считаю, что такие события, они объединяют казахскую. Мен ушундай иш-чаралар казак диаспорасын бириктирип жүрөт деп эсептейм. Алла Илчун сыяктуу чет өлкөдөгү мекендештерибиз тууралуу билгибиз келет. Казакстандыктар аны билиши керек. Алла Илчун сыймыктанууга татыктуу инсан. Достойная личность, о которой должны казахи знать и гордиться. Диор мода үйү Казакстанга белек камдашууда. КМШ өлкөлөрүндө биринчи жолу Алла Илчундун көйнөктөрү менен жеке буюмдарынын көргөзмөсү уюштурулат. Жамбыл облусунун Кордай районунда улуттук спорт түрлөрүн өнүктүрүүгө маани берилип жатат. Быйыл райондо ушул багытты өнүктүрүү үчүн комплекстүү ипподром салынат. Адистер бул жерде жергиликтүү жаштарды ат таптап, улуттук өнөрдүн сырларын өздөштүрүүгө үйрөтөт. Ат майданга 60 миллион теңгелик долбоордун сметасы даярдалып, курулуш иштери быйыл колго алынат. Сол ипподромдун сол жерге биздин улуттук мектептин базасынын барлыгы. Ипподромдо биз бардык ийримдерди ачабыз. Мисалы үчүн тогуз коргоол, жамбы атуу, көк бөрү жана башка оюндар боюнча ийримдер болот. Биздин максат улуттук спорт түрлөрүн жандандыруу, аларды сактап калуу. Ошондой эле бул оюндарга жаштардын кызыгуусун ойготом. Кордайда улуттук спортко жаштардын кызыгуусу жыл санап өсүүдө. Өткөн жылы атайын мектеп ачылып, окуу программасына көк бөрү, байге, чүкө атуу сыяктуу бир нече оюндар киргизилген. Жакында спорттун өзгөчө түрү тогуз коргоол кошулду. Бунун артыкчылыгы командалык оюн болгондуктан барлыгы тогуз кумалак оюнун тайпа менен ойноо мүмкүнчүлүгү пайда болду. Биз биргеликте чечим кабыл алып, оюндун жүрүшүн талкуулайбыз. Бул биздин математикалык жөндөмүбүздү өстүрөт. Мага тогуз кумалак абдан жагат. Бул оюн бүткүл дүйнөдө таанымал болсо деп тилеймин. Және осы казактын улуттук оюнун бүкүл әлемге таанытсам деймин. Быйыл жамбы атуу жана мүнүшкөрлүк ийрим ачылды. Мүнүшкөрлүккө тарбиялай турган адис Болат Кыдыраалы. Жоопкерчиликтүү ишке келишим берген жалгыз адам. Ал азыр жаңы демилгени жапырт ишке ашырууга киришти. Жакында Каракия тоосунун чокусунан бүркүттүн балапандарын кармап алып келген. Азыр ак ийик аттуу кыран кушту атайын таптап жатат. Тез үйрөнбейт адамга. Кичкене Бүркүт адамга тез көнүп кетет. Балдарды мүнүшкөрлүккө үйрөтүү үчүн аларды кичинекей кезинен баштап алгыр куштарга жакындатып, көрсөтүп туруу керек. Бүркүттөргө өзгөчө аяр мамиле кылуу зарыл. Анткени куштар сезет, түшүнөт. Аларды үйрөтүү оор. Кандайдыр бир туура эмес кырдаал болсо өз кылыгын көрсөтүшү мүмкүн. Белгилей кетүүчү жагдай, алдыдагы убакытта Кордайда 2 жылкы заводу салынат. Ага ишкерлер кызыгуу көрсөтүп, өз сунуштарын билдирип жатышат. Бүгүнкү күндө акимчилик тарабынан жер тилкелери караштырылууда. Көркөм муз тебүү Жапония жашоочуларынын эң сүйүктүү кышкы спорт түрлөрүнүн бири. Сайтама шаарында көркөм муз тебүү боюнча өткөн дүйнө биринчилигинин алкагында Денис Тендин урматына арналган фото көргөзмө өттү. Казакстандык спортчунун күйөрмандары Денис Тендин сүрөттөрүн көрүп, атайын китепчеге өз пикирлерин калтырышты. Изначально наша концепция Биз Денис Тендин көп кырдуулугун көргүбүз келди. Коомчулук аны негизинен спортчу катары билет. Мисалы, жеке архивиндеги видеолордон анын досторуна болгон чын ыкластуулугун көрүүгө болот. Чыгармачылыгы менен да тааныша алат. Күйөрмандарынын арасында Денис менен жакшы тааныш адамдар дагы бар. Алардын бири спорт программаларынын алып баруучусу Эри Судзуки. Денис Тенсан, Казахстан. Бул анын Саппорадагы кышкы Азия оюндары учурунда казак спортчусунун ысымын жарыялоо кези. Эң кызыгы, Денистин аркасында Эри казак маданиятын изилдей баштап, домбурада ойногону үйрөнгөн. Ушул күндөрү ал Сайтамадагы дүйнө биринчилигинде спортчулардын ысымдарын кайра жаңыртып жатат. Ал бош убагында көргөзмөгө келип, коомчулук менен өз эскерүүлөрүн бөлүшөт. Когда я в Вербе посмотрела его... Биринчи жолу муз талаасындагы өнөрүн көргөндө укмуштуудай тебет экен деп таң калгам. Мен аны жакшы көрчүмүн. Муз тебүүсү абдан сонун. Ошондой эле башка тармактарда дагы таланттуу, жүрөгү ачык, ак көңүл жана эле.
Казакстанда ушундай фото көргөзмө өтөөрүн билгенден кийин көптөгөн күйөрмандары аны Жапонияда дагы көргүсү келген. Менин билишимче, ата-энеси менен досторуна бул тууралуу көп суроо талап түшкөн. Кыйынчылыктарга карабастан ушул иш-чараны уюштургандыгы үчүн күйөрмандары менен Денис Тен фондуна ыраазычылыгымды билдиргим келет. Көркөм муз тебүү боюнча эл аралык федерациясы көргөзмө өткөрүү демилгесин колдоп, Жапониядагы элчилигибиз Денис Тен фондуна жардам берген. Көргөзмөгө 35 миңден ашуун адам келген.